Тема табыш жөндөмөсү. Балдар, 3 булак бир жооп ыкмасын пайдаланып, төмөнкү катылган табышмакты табабыз. Тоголок, жыпар жыттуу, даракта өсөт. Бул эмне? Жөндөмөлөр боюнча кайталоолор жүргүзөбүз. 6 жөндөмө: атооч, илик, барыш, табыш, жатыш, чыгыш. Суроолору: атооч ким эмне, илик кимдин эмненин, барыш кимге эмнеге, табыш кимди эмнени, жатыш кимде эмнеде, чыгыш кимден эмнеден. Табыш жөндөмөсү кыймыл-аракет багытталган затты билдирет. Кимди, эмнени деген суроолорго жооп берет. Мүчөсү Н. Уңгудагы үндү үнсүзгө карай өзгөрөт. Мисалы, баланы ойнотуу, койду кайтаруу. Суроо берип көрөбүз. Кимди ойнотуу? Баланы. Н мүчөсү. Койду кайтаруу. Эмнени кайтаруу? Койду кайтаруу. Ду мүчөсү. Бул эки сүйлөмдө Н мүчөсү уңгудагы үндү үнсүзгө карай өзгөргөндүгүн байкадык. Биринчи көнүгүүгө көңүл бурабыз. Суроолорго жооп бергиле. Текстте канча сөз бар экенин аныктайбыз. Текстте канча сүйлөм бар? Эң узун жана эң кыска сүйлөмдөр кайсылар экенин табабыз. Текстте кандай тыныш белгилер колдонулган? Ар кимибиз өз атыбызды атооч, илик, барыш, табыш жөндөмөсүндө айтып машыгабыз. Көрөлү Аяз атаны деген ырда көп чекиттин ордуна керектүү өзүнө тиешелүү мүчөлөрдү коебуз. Кана балдар, баарыбыз ордубуздан туруп, физминута жасайбыз. Чарчап кетти колдорум, чачырап кетти ойлорум. Эс алдырып албасам, таарынат колдорум. Балдар, сүрөттөрдү пайдаланып, табыш жөндөмөсүнө мисалдарды жазабыз. Тапшырма 5-көнүгүү.